Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Nahmaduhu ve nusalli ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, ağalar, eceler, yeniler, karındaşlar, bütün calpı Müslüman bir tuğanlarım. Allah subhanahu ve teala barozda mına şol bizge belik kılıp bergen İslam dinin bekem kırmanıp günah işlerden saktalıp жақшы soğukturdu genen kesir kılıp Allah'ın astına jarık жүз менен кирип барышыбызды barozga nasip kılsın. İnnehu veliyyu zalika vel kadir aleyh. 18-ci çoğun günü Abirdu ayallarga jala jabıştık. Abirdu Namusköy ayallarga jala jabıştık. Kebir учурда şol көчөдө кетип отабы, же ашканада отурса, же бир жерде отурса айтор, şol başı жаңылбаш болсо деле, же болбосо бир аз шариатка дал келбеген көйнөк кийим кийип алса деле, муну аял зынакор экен, же болбосо муну аял намыссыз экен, уятсыз экен, же паландай жерлерде иштейт экен деген бир божомол сөздөр дагы коомчулукта көп айтылат. Чындыгында мына ушул намаз окуп, динге кирип калган аялдардын бардыгы биринчи кабар жетпей туруп, ушундай абалда көпчүлүк жүргөн. Эми кабар жетип, исламдан так маалымат келип, абердүү намустуу аялдарга, демек ислам динибиз мусулманмын деген аялдын баарына жоолук салынууну, хижаб кийүүнү буйруган, аны жакшы жол жобосу менен, эрежеси менен, хикмат менен, даанышмандык менен айтып деп түшүндүрсөк, ошолор бүт бардыгы исламды кабыл кылышат. Бирок сырттан туруп эле тастыктабай туруп, аларга жала жабыштык, аларды жаман ой күмөн менен ойлоштук. Bunun özü çoğun günü olup sanala turmattı bir tuğanım. İnnellezîne yermûnel muhsanâtil gâfilâtil mu'minât lu'inû fid dunya vel âkhireh ve lehum azâbun azîm. Kur'an-ı Kerim'de hakikatta abirdu ak niyettü momun ayaldarga jala japkandar. Bul dünyada da ahirette de kargışka kalat. Demek Allah Teala'nın kargışına kalasız. Allah Subhanahu Teala'nın kargışına kalasız. Эгерде мына ошол аялдарды колуңуз менен кармап алып, же көзүңүз менен ачык айкын көрбөсөңүз, жөн эле божомолдоп туруп эле жала жабыштык да бул чоң күнөө болуп эсептелет да. Алла Субханаху Тааля мындай адамдарга каргыш айткан, лаанат айткан. Албетте алар үчүн чоң азап бар. Алла Субханаху Тааля айтты аяттын астында, демек алар үчүн бир чоң күнөөлөр бар экендигин эстетти. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Таза аялдарга аягы суюктук кылды деп жалган жала жапкандар эгер 4 күбө келтире албаса, анда аларга 80 балак ургула деген. Бул Нур сүрөсүнүн 4-аятында келет. Жөндөн жөн таза аялдарга, намыскөй аялдарга анын келбетинен карап, баскан турганынан карап эле аларга тыянак чыгарып, зынакор бул жаман ыплас ишке барат бул аял деп сиздин душманыңыз болгондугу үчүн ушундай дейиштик. Же болбосо сиз аны жаман көргөндүгүңүз үчүн, же сиздин пейлиңиз ошондой болгондугу үчүн ага жала жапсаңыз, эгер 4 күбөнү алып келе албасаңыз, ошол казы, ошол дин аалымы, дин өкүмү жүргөн жерде, демек сөзсүз түрдө сизге 80 балак урулуш керек. 80 камчы менен чабыш керек. 80 жолу камчы менен чапканда, ошол балак урганда, сиз жакшы бир өзүңүзгө келип, адептүү болуп каласыз буйруса. Анткени Алла Субханаху Тааля карап көрсөңүз, адам өлтүргөндө, нике кыйылганда, кан төгүлгөндө жана башка учурларда көпчүлүк жерде 2 күбөнү парз кылганда, мисалы 2 күбө алып
керек болот. Карызга дагы мисалы адам менен мамиле кылганда. Бирок бир гана ушул зына кылды деп айтыштык үчүн эгер 4 күбө алып келе албасак, мына ошол 4 күбө дагы bir bölmөнүн ичинде эркек менен аялдын жатканын көрүп, төртөө тең бычакты кынына кирип аткандыгын көрбөсө, анда ал күбө болуп эсептелбейт. Ана комнатага кирип кетишти. Ана кетти, паланча менен жетелешип жүрбөйбү? Мына видеодо тартып алдык деп өзүнчө эле кетип атканын тартып алып, же басып жүргөнүн тартып, же бир жака кирип чыкканын тартып алып эле эмне ыплас ишке кол урду деген жала жабыштыктар биздин өлкөдө жана башка жерлерде бүтүн мусулман чөйрөсүндө бүгүн көп эле катталып аткан учур. Бул толук түрдө жала жабыштык, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан эгерде күбө болбосо, 4 анык тактаны күбө болбосо, анда күнөөкөр деп айтууга, зынакор деп айтууга туура келбейт, болбойт, урматтуу бир тууганым. Мына ошол шариятыбыз кескин тыюу салган жана ошолорго жала жабыштыкта Алла Таала каргаган. Башка бир аяттарда демек аларды 80 жолу бала куруш керек, 80 камчы чабыш керек. Ушул кайра чаап, ошол 80 камчы чаап алардын жазасын бул дүйнөдө бериш керек. Мына ошол жаза берилгенде гана алардын күнөөлөрү кечирилет. Болбосо акыретке калып Алла субханаху тааля өзү азаптайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 7 чоң күнөөдөн оолак болгула, алыс болгула, алардын бирөөсү момун аялдарга жала жабыштык. Биз бир эжекенин сабагында отуруп калдык. Ал жерде талаш отуруп деге эжеке айтты, биз оронгон аялдардын ыплас иш менен алек болгондорун айтып берейинби деди. Дедиле, эжеке мен айттым, анализ деп көрөйлү, анализ кылып. Кана мына ошол камакта жаткандар, же болбосо ошол зына иши менен алек болуп, өзүнүн денесин саткандар, оорулук менен кармалып калгандар, канча пайызы мына ошол оронгон намазкөй өзүнүн абийирин намысын чагып жүргөн аялдар экен. Канча пайызы? Мына ошону так дана эсептеп көрүп анализ жүргүзүп көрөйлү. Жыйынтыгында мына ошол намаз окуган диндеги бекем аял ушундай ыплас ишке кол уруп атабы экен, же андай эмес, өзүнүн инсандык бурчун сактай албаган адамдардан көп ушундай кылмыш иштери катталып атабы экен. Десем баягы жерде эжеке өчтү. Бул анализ кылып карап көрүш керек да. Ким көп соттолуп атат? Биз дин кызматкерлери мечиттерде, медреселерде тынбай айтып деп үгүт насааттарыбызды жүргүзүп келатабыз. Мамлекетке, бүтүн инсаниятка кошкон салымы аалымдардыкы, дин кызматкерлериники чоң. Мамлекеттен атайын бул дин кызматкерлерин эл агартуу иштерине жүргүзүп аткан кызматкер, мына дин кызматкерлерине эч кандай айлык майына жок. Бирок ошол баарына шүгүр кылып, биздин молдокелерибиз, биздин аалымдарыбыз, биздин дин кызматкерлерибиз бүгүн кызматын кылып келатышат. Мына ошол зына деп, андан четтен келе деп, мына ошол абийирдүү аялдарга жала жаппагыла деп, мындан четтен келе деп. Айтор кандай гана терс көрүнүш болбосо, болсун анын жакшы жака үндөп, буруп, колдон келген дини кызматын аткарып келатышат. Билип билбей туруп жала жабыштыкта бир аял
ошол өлгөн аялды жууп аткан кезинде бул ушул зынакор аял окшойт деп күмөн менен жууп атып, ошол аялдын колу жыныстык мүчөсүнө жабышып калган. Жууп аткан аялдын жыныстык мүчөсүнө. Ошол бойдон ажырабастан. Каргыш деген бул башкача. Көз менен көрбөсөк, колубуз менен кармабасак, анда жала жабыштын кажети жок. Күнөөкөр деп айтууга, зынакор деп айтууга эч кандай жол жок. Динибиз буга тыюу салган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан башка бардык инсан күнөөкөр. Бирок ошол күнөөкөрлөрдүн эң жакшысы ал тооба кылып, күнөөсүнө, өтмүшүнө өкүнүп, мындан аркы жашоосун эптеп, жакшы жашоодо уланткандар. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Ошондуктан момун эркектерди, момун аялдарды жазыксыз ызаланткандар албетте өздөрүнө жаланы жана ачык күнөөнү жүктөп алышты. Ачык айтышыбыз керек, биздин дин кызматкерлерине дагы убагында өзүнүн расмий аялына барып, ошол жаткан комнаталарына дагы жала жапкан адамдар болгон. Комнатасына ушундай камераларды коюп, өзүнүн аялы менен жашап аткан күнүн дагы ыплас пейилди кылды деген жаланы жабышып, элге жайылткандар болгондор. Мына ошол жала жапкандар биздин дин кызматкерлерин айрыкча жаман көрсөткөндөрдүн билип коюшсун, сөзсүз түрдө бул дүйнөдөн жазасын алмайынча акыретке кетпейт. Анткени каргыш сөзсүз түрдө тиет. Каргыш тиет кадимкидей эле. Бул жала жабыштык жакшы эмес. Аялдарга эмес, эркектерге дагы жабышат. Ал өзүнүн расмий никедеги аялы болсо, мейли экинчи аялы болсун, бирок ал зына кылган жок да. Ал көчөдөгү кызды кармап алып гостиницада башкалары жаткан сыяктуу жаткан жок да, мисалы. Мындай нерсени өзүнүн аялы менен жатканда аны тартып элге таратыштык эң чоң жаланын башаты болуп эсептелет. Динибиз мындай амалдан кескин тыйган. Азыр эң жаманы бул адам өлтүргөндөн дагы жаман бул. Адам өлтүргөндөн эң ыплас жаман иш бул. Бирөө мунун аялы бар деп түшүнгөндө, экинчисичи аялы деп билбегендер зынакор деп түшүнөт. Ошондуктан Аллах субхану ва тааля момун эркектер менен момун аялдарды жазыксыз ызаланткандар албетте өздөрүнө жаланы жана ачык күнөөнү жүктөп алышты. Демек, ачыктан ачык өздөрүнө чоң бир күнөөнү жүктөп алышты. Булар Аллах субхану ва таалянын каргышына калышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким колуна зынакор деп жала жапса, кыяматта жазасын алат деди. Муттафакун алейх. Бул Бухари менен Муслим риваят кылган хадис. Өзүнүн иштеткен колунда кызматкерине колуна дагы эмне зынакор деп жала жапкан болсо, бул жазасын сөзсүз түрдө алат деди. Айрыкча Айша энебиз радыйаллаху анха бейишке кириштиги анык болгон Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң сүйүктүү аялы. Учурда бул энебизге дагы зынакор деген жала жабылган. Аллах субхану ва тааля анын таза, абийирдүү, намыскөй аял экендигине Кур'ан-ы Каримден тастыктап,
Аллах субхана тағала өзі аят түшірген, намыстуу аял экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга вахий аркылуу жеткирген. Мына ошондон кийин дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Айша энебизге дагы жала жапкандар бүгүнкү күндө жок эмес, бар урматтуу бир тууганым. Булар биринчиден Кур'ан-ы Каримди жалганга чыгарат. Кур'ан-ы Каримдеги түшкөн аятты, Кур'ан-ы Каримдеги түшкөн ачык айкын түшкөн аятты жалганга чыгарыштык, жокко чыгарыштык. Бул динден чыкканга чейин алып барат. Исламдан, динден эч кандай бул кишиге үлүш жок десек дагы жаңылышпайбыз, эгер тобо кылбаса. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, келиңиз бул жала иштеринен, жала жапкандан алыс болуп, өзүбүздүн тилибизге этият болбосок, абал бүгүнкү күндө өтө оор. Андан көрө жаман ишти колдон келгенче бетке айтып, аны ачык айткан жакшы бир түшүндүрүү жол менен айтып деп жакшылыкка чакырганыбыз дурус. Жакшылыкка чакырганыбыз дурус. Эгерде жакшылыкка чакыра албайсызбы, анда колуңуздан келбесе жала жаппастан өзүңүздүн намазыңызда бекем болуп, ушул дин кызматын кылып жүрө бериңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муазды шундай деп айткан: "Факилатка уммук", энең сени жоготуп койсун. Адамдар мына ушул тили менен айткан сөздөрү үчүн дагы кыяматта мурду менен ышкалып тозокко кирип кетишет деди. Демек, ачык бир айкын далил болбосо, анда бир намыскөй аялга жала жабыштык дурус эмес. Мейли бүгүн жолуксуз жүрсө, эртеге салынып калышы мүмкүн. Бүгүн шым кийип жүрсө, эртең узун көйнөк кийиши мүмкүн. Бүгүн чачын жайып жүрсө, эртеге жакшынакай хижабын ороп, жолугун ороп, намысын сактап жүрүп калышы мүмкүн. Неге сиздин андан жала жапкандан башка ишиңиз жокпу? Башка кызматыңыз жокпу? Башка жакшылык кыла турган ишиңиз жокпу? Келиңиз, мына ушундай ыплас иштерден, жала жапкандан алыста болуп, Аллах субхана тағаланын буйругандарын аткарып, тыйгандарынан кескин тыйылыштыгыбызды насип кылсын. Иннаху валию залика вал кадиру алейх.